Достор, барыңыздарга салам. Бүгүнкү роликте биз сиздер менен торговля кылабыз. Бинариум платформасынан бул жакта биз графикти анализировать этип акча табабыз да. Кантип азыр мен сиздерге ошону көрсөтөмүн. Бул жакта бизде азыр график валютная пара евро доллар турат биз байкап турганда деле графигибиз на понижение кетип атат да. Бул жакта 90% прибыль да, 90% доходности. Если сиздер мисалы 1000 рубль ачсаңыздар, сиздерге плюс еще 900 рубль кошулуп берилет да. То есть, если сиздердин графигиңиздер оправдывать этсе да, то есть, если сиздер азыр график на понижение кетет деп сделкаңыздарды на понижение ачсаңыздар, 1 мүнөткө да, мисалы 1 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин ачсаңыздар болот сделкаңыздарды. Если ошол минуттан ичинде графигибиз на понижение кетсе, биз сиздер менен 90% прибыль алабыз да. Азыр биз на понижение ачтык 1 мүнөттүн ичинде азыр пока что графигибиз на понижение кеткен жок, а наоборот да, на повышение кетип калды. Мындай ситуацияда биз сиздер менен биздин акчабыз күйөт да, то есть минуска киребиз биз эч кандай прибыль көрбөйбүз. Мындай ситуацияда биз сиздер менен сумманы болгон 2,5 эсеге көбөйтөбүз да. Давайте 2,5 эсеге көбөйтөбүз. 2500 рубльга биз сиздер менен азыр кайрадан эле дагы бир жолу 1 минутага на понижение ачабыз да. Если азыр бул сделкабыз плюска жабылса, биз сиздер менен предыдущий минусубузду кайтарабыз и сверху еще прибыльга чыгабыз да. То есть бул система мартингейла болот ушул мартингейлди өзүңүздөрдүн торговый стратегияңыздарга колдонсоңуздар болот да. Бинарный трейдинг деген ушундай нерсе, достор. Сиздер 1 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин сделка ачсаңыздар болот да. Мисалы азыр биз 1 мүнөткө ачтык конечно же биздин сделкабыз плюска жабылды. Анткени бул сделка плюска жабыларын мен билгенмин да уже заранее. Ошон үчүн мен уверенно на понижение ачтым биз сиздер менен чогуу прибыль алып кеттик да. Биз 4750 рубль прибыльга чыктык предыдущий 1000 рубльбузду биз сиздер менен кайтарып кеттик да. Кайрадан эле сумманы биз сиздер менен 1000 рубльга коебуз кайрадан эле сделкабызды азыр на повышение ачабыз да. Биринчиден, сделкабызды ачаардын алдында биз сиздер менен анализ кылышыбыз керекпиз да. График каяка жылат экенин биз сиздер менен биринчи анализ кылып, анан кийин сделка ачышыбыз керекпиз. Смотрите, бул жакта бизде графигибиз нисходящий тренд болгон азыр бизде уже графигибиз на разворот кетип атат. Бул жакта уровень поддержка, бул жакта бизде графигибиз на понижение кеткен, нисходящий тренд болгон ушул линиябыздан баштап, ушул поддержкадан баштап биздин графигибиз разворотко кетип атат да. Кайрадан эле азыр графигибиз ушул линия поддержкабызга келди ушул моментте биз сиздер менен азыр кайрадан на повышение ачабыз, достор. Времяны биз сиздер менен бул жакта тандасак болот да. Время деген бар, ушуну басабыз бул жакта 1 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин ачсаңыздар болот сделкаңыздарды. Биз 2 мүнөткө ачабыз азыр. 2 мүнөткө на повышение 1000 рубльга если бул сделкабыз азыр плюска жабылса, биз сиздер менен суммабызды көбөйтүп алабыз да. Бинарный трейдингдин ушул нерсеси менен аябай ценителет да. Мисалы, если сиздер фьючерс менен торговля кылсаңыздар же болбосо форекс менен торговля кылсаңыздар, ал жакта сиздер өзүңүздөрдүн убактыңыздарды дагы беришиңиздер керек болуп калат депозитиңер дагы как минимум $100 өдөө болуш керек да. Бул жакта сиздер болгону минимальный депозит бул жакта $25 ушу $25 менен сиздер 1 минутта, 2 минутта, 5 минуттага сделкаңыздарды ачып доходко чыга берсеңиздер болот да. Если сиздер ушу реально доходко чыккыңыздар келсе, анда сиздер биздин группабызга кошулушуңуздар керек. Ал жакта биз күндө кечинде саат 9-да жана күндүзү саат 3-тө торговля кылабыз. Ал жакта мен лично өзүм торговля кыламын өзүмдүн сделкаларымды мен Telegram группама жөнөтүп турамын да. Ал Telegram группа бизде бекер, ссылканы видеонун астына калтырамын же болбосо TikToктун же Instagramдын профилинин шапкасына калтырамын да. Ал жака кирип сиздер подписаться басып сигналдарды күтүп биз менен чогуу торговля кылсаңыздар болот да. Бул жакта обучение дагы бар. Если обучение дагы алгыңыздар келсе, анда сиздер мага лично өзүмдүн Telegramма жазыңыздар. Обучение плюс сигнал деп мен сиздерге уже ал жакта үйрөтөмүн да, эмнеден кылыш керек, кантип туура торговля кылыш керек, ошонун баардыгын билген нерсемди сиздерге түшүндүрүп кетемин да. Смотрите, биздин сделкабыз минуска жабылды. Бул жакта биз сиздер менен сумманы кайра эле 2,5 эсеге көбөйтөбүз. 2500 рубльга биз сиздер менен кайрадан эле 1 минутага на повышение ачабыз да. То есть догон кылып ачып атабыз биз сиздер менен. Бул система аталышы кандай да? Бул системанын названиясы мартингейл болуп калат. То есть жанагы кинодогудай эле да. То есть Уилл Смит жанагы китаец менен сделка ачып бири-бири менен ставка кылышат го, ошол жакта эле сиздер каждый проигрышту сумманы
көбөйтүп эле отура бересиңер да. То есть по-любому үчүнчү болобу, экинчи сделка болобу, по-любому плюска жабылат да сделкаңыздар. И ошондо сиздер ошол утулган акчаңыздарды кайра кайтарып кетесиздер и сверху еще доходко чыгып кетесиздер да. То есть ошондой эле ситуация болуп атат бул жакта. Но көбү бул нерсени аткара албай калышат да. Анткени көбү азарт илешип калат же болбосо жанагындай жадностька берилип кетет да. То есть бул жакта сиздерге азарт жок болуш керек и жадность дагы болбош керек да. 1-2 сделка плюска жабылабы, болду, торговляңарды токтотушуңар керек болуп калат да. Анткени бул жакта сиздер 5 минуттун ичинде, 5-6 минуттун ичинде сиздерге мындай акча эч ким бербейт. И лучше ошол прибылиңарды кармап эле отуруп калышыңыздар керек да, токтоп калышыңыздар керек. И бул жакта вывод деген нерсе бар, и ошол акчаңарды кайра вывод кылып ийсеңиздер болот. Картаңарга вывод кылып и банкоматтан чечип алсаңыздар болот да. То есть ушул стратегия бардыгыңарда болуш керек да. Постоянный вывод болуш керек. Ушинтип достор, биз сиздер менен онлайн с помощью трейдинга зарабатывать этебиз. Эгерде сиздер сделкаңыздарды, өзүңүздөрдүн результатыңарды постепенно көбөйткүңөр келсе да, анда достор сиздер обучение алышыңыздар керек. Постоянство усилий болуш керек бул жакта сиздерге. Сиздин сделкаңар всегда постоянно плюска жабылгыдай кылып өзүңөрдү үйрөтүп алсаңыздар болот да. Ошон үчүн мен всегда айтамын, постоянство усилий кылышыңыздар керек. Постоянно анализировать эткенде, туура анализировать эткенди үйрөнгөнгө аракет кылышыңыздар керек да. Ошо менен достор, биз сиздер менен кийинки видео роликте көрүшөбүз. Биздин каналыбызга подписаться басыңыздар, биздин Telegram группаларыбызга да подписаться кылыңыздар. Бул жакта башында айтканда деле күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да биз совместный торговля жүргүзөбүз. Ошого биз менен чогуу болуңуздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин баарыңыздар саламатта болуңуздар.